Бул өрттөлүп жок болгон турак үй Достук айылынын тургуну Сайдимар Жапаровго таандык. Тажик тараптын куралдуу кол салуусунда алгач тонолуп өрттөлгөн. Жалпысынан 9 киши баш калкалап күн өткөрүп жаткан үй бүлөнүн бүгүнкү абалы ушул. Күндүн ысык күндөрүндө чатырда күн өткөрүп жатканын айтып, турак үйүнүн калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканын кошумчалап, эртерээк бүткөрүлүшүнү күтүүдө. Бул жерде оондун 2 палаткасын берген, Кызылай коому келип кур берди, ошондо жашап жатабыз. Күн ысып кеткенде неберелерим уктайт экен, алар уктай албайт. Кече суук болот, ошо мезгилде кыйынчылык болот экен да эми. Өтө ыраазымын кыргыз элине. Кыргыз эли ушунча кеңпейил, ушунча боорукер эл экендиги менен башыма оорчулук түшкөндө сездим, жон тери менен сездим. Себеп бир эле биздин ушу жакындагы эмес, бүт Кыргызстандын бүт булуң бурчудан ар кандай жардамдар келип жатты. Кыргыз-тажик чегарасындагы куралдуу кагылышууда Карабак айыл аймагынын Достук айылында жалпысынан 10 үй толугу менен өрттөлгөн. Өрттөлгөн үйлөрдү калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүп, өрттөн калган калдыктар тазалоо аракеттери көрүлгөн. Ал эми бүгүн Тяньши корпорациясы чегарадагы окуяда жабыр тарткан айылдардагы үйлөрдөн кабар алып, курулуш материалдарды тапшырды. Кыргызстанда Тяньши компаниянын өкүлчүлүгү ушул Карабак айылына жардам көрсөтөлү деп чечим кабыл кылып, Карабак айылына жардамдарыбызды алып келдик. Ар бир үй бүлөгө шагыл, таш, цемент, шипырларды чүрүп аманатты жеткизип келдик. Биз мына бүгүн бир бөлүгүн алып келдик. Ана биз жергиликтүү ушу штабтын жетекчилери менен, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен сүйлөшүп, иште жүргүздүк. Кудайым буйруса, мына бүгүн башталды, бүгүн дагы уланат, калгандары келет. Анан эртең толугу менен алып келип чүрүлөт деп бизге сөз берилди. Чегарага чеп болгон Достук айылынын жашоочуларына коомчулук кайдыгер карабай жардам колун сунууда. Учурда Тяньши корпорациясынын тарабынан материалдык жардамдардын биринчи бөлүгү берилди. Мындан сырткары акча каражаттары да тапшырылды. Бүгүнкү күнү ошол 10 үйгө КАМАЗ, 10 КАМАЗ шагыл, жана таш, цемент, шифрлар келди. Жана мындан кийинки дагы этап менен баардык стройматериалдар келет буюрса. Жана ошол Россиядагы мекендештерден келди. Андан кийин ошол Бакай-Ата районунун Кең Арык айылынан жардамдар келди. Акчалай 84 000 сом. Ошону бүгүн таркатып бердик. Болуп өткөн чегара жаңжалынан жабыр тарткандарга мына ушундай жардам колу сунулуп, ар тараптуу колдоолордун болуп жатканына жергиликтүү тургундардын да көңүлү жылып турат. Нурсат Кабылжан кызы, Куштарбек Абдыкаар уулу, Алтын 5 жаңтары.